Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү программабызда Кыргыз почтасынын ишмердүүлүгүнө токтололу деп турабыз. Жыл жыйынтыгы эл аралык кызматташтык, санариптештирүү жана алдыдагы пландар тууралуу дагы сөз болот. Бул багыттагы биздин суроолорго жооп алуу үчүн студияга Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун башкы директорунун ордун басары Уулжан Масиянованы жана Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун эл аралык кызматташтык жана инвестициялык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Алина Абдышеваны чакырдык. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Студияга кош келдиңиздер. Уулжан Каныбековна, эми биринчи суроону сизге узатайын. Кыргыз почтасы бүгүнкү күндө жарандардын турмушунда жана өлкөнүн экономикасында кандай роль ойнойт? Акыркы жылдары Кыргыз почтасы өзүнүн баягы ишмердүүлүгүн, миссиясын кандай жүргүзүп жатат? Кыргыз почтасы эң негизги биринчиден болуп почта жөнөтмөлөрүн алуу, сорттоо, иштетип чыгуу, жеткирүү иштери менен алектенет. Азыркы учурда Кыргыз почтасынын ролу биздин жарандарга активдүү катышып эле турабыз. Анткени трансграничный торговля өнүгүп аткандыгына байланыштуу интернеттен заказ кылган жарандардын почта жөнөтмөлөрүн жеткирип беребиз. Почта жөнөтмөсүн алгандан кийин биздин байланыш бөлүмдөргө барып ошо почта жөнөтмөсүн алып кетсе болот. Жана ошондой эле калктык тейлөө борборунда олтурабыз, биздин кассалар бар. Ал жерде паспорттарды алмаштыруу боюнча болгондо ошо мамлекеттик кызматтардын төлөмдөрдү кабыл алабыз. Жана ошондой эле почта бөлүмдөрдө коммуналдык услугаларды, сууга болобу, мусорго болобу ошол төлөмдөрдү да кабыл алабыз. Интернетке төлөсө болот, ушундай ишти алып барабыз. Алина Коңурбаевна, кайсыл мекеме, кандай кызмат болбосун, эл аралык кызматташтык өтө маанилүү. Анын үстүнө азыр инвестицияны илгерилетүү багыты дагы кошулуп, бир нече мисалы ведомстволордо, ошол эле министрликтерде дагы бул багытта өзүнчө бөлүм иштейт да. Мына сиз жетектеген башкармалыктагы ушул эл аралык мамилелер боюнча, инвестицияны өнүгүү боюнча болуп атат. Мен эми өзүңүздүн жетектеген башкармалык багыт боюнча эле сурайын. Бүгүнкү күндө кайсыл өлкөлөр, уюмдар менен активдүү иш алып барууга мүмкүн болуп атат? Деги эле Кыргыз почтасы ушул эл аралык кызматташтыкты канчалык жолго койду? Рахмат. 1993 жылдан бери негизи Кыргызстан дүйнөлүк почта уюмунун мүчөсү болуп келген. Азыркы убакта ошол мүчөдө 192 өлкө бар. Ошо ар бир өлкө менен бизде карым катнаш бар. Почта алмашуу менен биз система аркылуу иштейбиз. Ал жерде бизден эң эле тыгыз байланышта акыркы 3 жылда Кытай эл республикасы менен, Германия, андан тышкары Америкада, Кошмо Штабында өзүбүздүн өкүлчүлүктөрдү ачтык. 2023 жылы биринчи жолу ошо Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын ортосунда жер аркылуу почта алмашуу болду. Ал жерден бизде биринчи тестовый отправкалар болду, почтовый жөнөтүүлөр болду. Кытай эл республикасынын Кашгар шаарында өкүлчүлүгүбүздү ачтык. Бондой кампаны ачтык. Андан тышкары Германияда 2024 жылы өкүлчүлүгүбүздү ачып, 2025 жылдын июнь айында Германиянын ошо Берлин шаарында эң биринчи тестовый жөнөтмөлөрдү жөнөтүп, ошо былтыр 2025 жылы декабрда өзүңүздөр билгендей эле өкмөт министрлер кабинетинин төрагасы башчысы менен ушу Кыргызстанга балдар үйүнө жаңы жылдын астында көптөгөн почта жөнөтмөлөрүн, белектерди жөнөттүк. Андан тышкары ошо бизде Америка Кошмо Штатында дагы биздин жарандар көп жашап келет. Ал жакта дагы ошо Чикаго жана дагы 2-3 шаарда өзүбүздүн өкүлчүлүгүбүздү ачтык. Ошо Чикагода эң биринчи тестовый жөнөтмөлөр болду.
азыркы учурда ошо логистика жагын өнүктүрүү боюнча иштеп жатабыз. Абдан жакшы. Улжан айым, бүгүнкү күндө ушул Кыргыз почтасы өзүнүн өнүгүүсүндөгү негизги багыттарга токтолсоңуз, кайсылар артыкчылыктуу болуп турат? Кыргыз почтасын өнүктүрүүдө бул албетте электрондук сооданы өнүктүрүү, жана ошондо айтып кеткендей бизде класса А складыбыз ачылган июнь айында 2025 жылы техникалык ачуу болду. Ал жерде биз инвесторлорду тартып, биздин генералдык директор сорттоочу линия коюлган. Ал сорттоочу линия бир күндө 240 миңден ашуун почта жөнөтмөсүн иштете алат. Эгерде мурда деген колго биз бардыгын сорттосок, азыр ошо сорттоочу линия менен эле сорттоп атабыз. Бул да Кыргыз почтасынын өнүктүрүүсүнүн биринчилерден болот. Жана бул автоматташтырылган болобу ошондой? Ооба, автоматташтырылган. Жана ошондой эле биздин ошо сорттоочу линияга ылайыкташтырылып, биздин автоматташтырылган системабыз бар. Ал системабызды биз 2022 жылы бүткүл дүйнөлүк почта уюмунун системасы менен дагы интеграциялоо кылганбыз. Жана ошондой эле биздин почта ташуучуларга, почтальондорго мобилдик тиркеме иштеп чыкканбыз. Ал мобилдик тиркемеден почта жөнөтмөсү тапшырылды деген статусту коюп берет. Анткени биз бүткүл дүйнөлүк почта уюмунун аткаруучу биздин милдеттерибиздин негизинде ошо милдеттерибизди аткарып келебиз. Жана да интеграция мурда бизде жок болгондугуна байланыштуу почта жөнөтмөлөрүн издеп табуу кыйын болгон. Азыркы учурда Кыргыз почтасынын сайтынан издеп тапсак болот. Жана ошондой эле бүткүл дүйнөлүк почта уюмунун сайтынан дагы издесе болот почта жөнөтмөсүн. Алина айым, бүгүнкү күндө ушул инвестициялар Кыргыз почтасында канчалык анын инфраструктурасын өнүктүрүүгө салым кошо алды? Деги эле инвесторлор үчүн почтанын өзүндө кайсыл багыттар көбүрөөк кызыктуу болуп турат? Канчалык инвестицияны илгерилетүүгө почта, мындайча айтканда, актуалдуу десек болот? Азыркы учурда ушул Улжан Канбековна айтып кеткендей, сорт линияны былтыр жайда июнь айында запускать эттик да. Бул дагы инвест долбоору катары кабыл алынып, Кытай тараптан ошо өнөктөштөрдү таап, инвест долбоордун аркасында ушундай ийгиликтер болду. Андан тышкары азыр биз февраль айында 2025 жылы биздин почтанын стратегиясын өнүктүрүү боюнча биздин генералдык директорубуз февралда Швейцарияга барып, ошо дүйнөлүк почта уюмунун генералдык директору Масахико Митоки деген японец адам, Жапан жараны, ошол сүйлөшүүдөн кийин почтаны жеткирүү боюнча электромобиль автотранспорттарын алуу боюнча келишим түзүлүп, азыркы учурда ушул жылдын аягында почта кызматкерлери үчүн, почта кызматкерлери почтаны ташуу үчүн автоунааларды алып келип, ал ошол жашыл экономикага дагы өнүктүрүүгө Кыргыз почтасы өз салымын кошуп, Кыргызстандын ичинде автоунаа менен, электромобиль автоунаа менен почтаны ташууну көзөмөлгө алган үчүн проектиге азыр биз буйрутма бердик, тапшырык бердик дагы. Эң биринчи жашыл экономика деген ошо проект болуп, логистика жагында биринчи электромобилдер болуп. Экологияга зыян келтирбегендей Кыргыз почтасы дагы өз салымын кошот деп дейсиздер. Анткени Кыргыз почтасынын көбүнчө биздин автоунаалар жалданма автоунааларды колдонобуз, жана өзүбүздүн менчик автоунааларыбыз бар почтаны ташыган, бирок ал биздин Кыргыз почтасынын почта жөнөтмөлөрүн ташыганга толук камдоо жетишпегендигине байланыштуу биз ушундай проектилерге буйрутмаларды берип, катышып
алганга аракет кылып атабыз. Ал эми койка боюнча. Андан тышкары дагы Корея Республикасы менен ошо мамлекеттин деңгээлинде экономика жана коммерция министрлиги менен дагы койка агенттиги менен ошо долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Ал жерде дагы электромобилдер болот. 130 ашуун электромобиль. Андан тышкары ошо заправочный станции келет. Бул проект ушул жылдын 3-февралында визит делегации келет ушу Кореяданчы. Андан тышкары мына жакында эле ноябрь айында 2025 жылы почтадан ошо 15 кызматкер барып Кореяга барып, Сеул шаарына барып ошо койка агенттиги аркылуу бүт камсыз болду да, ошо чыгымдын баары үйрөнүп келишти, тажрыйба топтоп келген турбайбы. Азыр мына өкүлчүлүк келген жатат 3-февралда, ошондо баягы биздин кызматкерлер болуп ошо долбоордун андан аркы ишке ашыруу боюнча иш жүргүзүлөт да. Андан тышкары дагы көптөгөн ошо японский проект бар. Ошо бүткүл дүйнөлүк почта уюму менен азыр иштеп жатабыз. Түшүнүктүү. Улжан Каныбековна, эми почта бүгүнкү күндө жигердүү өзгөрүүдө бир ордунда турбай, заман талабына жараша баягы ошол дүйнөлүк почта уюмуна мүчө болгондон кийин дүйнөлүк эл аралыктагы талап стандарт деген бар. Ал дагы бир ордунда турбай өзгөрө берет экен да. Мына ушул заман талабынан артта калбай өнүгүп жатканыңыздарды, өзгөрүп жатканыңыздарды биз сиздердин берген жооптон байкап атабыз. Телекөрүүчүлөрдүн арасында почта дагы деле бар бекен. Мисалы өзгөчө алыскы региондордо илгеркидей баягы кат же болбосо мындайча айтканда билдирүүлөр почта аркылуу барбай калган, эми сейрек болсо дагы кездешип атат, бирок заман талабына жараша мына электрондук коммерция азыр жолго коюлганын, ошол багытта дагы сиздер иштеп жаткандыгыңыздарды баса белгиледиңиздер. Мен сурайын дегеним ушул телекөрүүчүлөргө биринчи суроо. Почта бүгүнкү күндө ушул заман талабына шайкеш санариптик кызматтарды, логистиканы дагы санариптештирип атасыздар. Ушуга токтолуп кетсеңиздер, анан калк арасында канчалык кыргыз почтасына болгон суроо талап күчөп атат? Калк арасында негизи кыргыз почтасына болгон суроо тараптар бар, анткени азыркы күндө электрондук соода өнүгүп аткандыгына байланыштуу интернет булактарынан тапшырыктарды берип жатышат. Ошол тапшырыктарын биз жеткирип берип атабыз, кыргыз почтасы. Ал эми дагы кат салгандар барбы? Кат салгандар да бар. Биздин мамлекеттик ишканалар дагы биз аркылуу каттарды жөнөтөт, банктар жөнөтөт кат аркылуу. Биз дагы ошол жарандарды маалыматты берип турабыз убагында. Ал эми бизде дагы газетага жазылуу дагы эле иш алып барылып атат. Газеталарга жазылат. Айта кетсек, ошо калкты тейлөө борборунда дагы олтурабыз. Ошол жерде биздин мамлекеттик кызматтар үчүн төлөмдөр кабыл алынат. Дагы башка бизге кайрылып аткан биздин жеке ишкерлер бар. Ошо почта жөнөтмөлөрүн акы төлөп, алдын ала төлөм кабыл алып, ошо почта жөнөтмөсү бар. Посылка с наложенным платежом деп коет. Азыркы учурда ошол көчөттөрдү жеткирип берип атабыз. Бизге ошо жеке ишкер келип кайрылган, компанияда алар менен келишим түзүп, ошо келишимдин негизинде иш алып барып атабыз. Көчөттөрдү биздин Кыргызстандын жарандары сатып алып, ошо көчөттөрдү отургузуп атышат. Кыргыз почтасы жана бул көчөт дегенде нетрадиционный болуп калат. Ал эми бирок почта аркылуу келип атат. Почта аркылуу келип атат. Почта жөнөтмөсүнүн ичинде келип аткандыгы үчүн ал почта болуп эле эсептелет да. Андан тышкары Россия өлкөсү менен биздин Озон маркетплейси бар. Ошол Озон маркетплейсинен дагы биздин жарандар көптөн көп тапшырыктарды берет. Ошол тапшырыктардын баардыгын жеткирип берип турабыз. Абдан жакшы. Алыскы аймактарда, региондордо жеткиликтүүлүк
кантип камсыз болуп атат деги эле сиздердин кызматкерлер жетиштүү болуп атабы ал жакта? Бизде Кыргыз почтасында 826 байланыш бөлүмү бар. Ал эми 40 биздин райондук, шаардык филиалдарыбыз бар. Бардык айылдардын бардыгын почта камсыз кылат. Жана ошондой эле биз пенсияны жеткирип беребиз, жана пособияны жеткирип беребиз үйлөрүнө. Ал пенсия менен пособиянын пайызы азайып калды пенсия жеткирип берүүдө биздин, анткени биздин жарандардын көбүн эсе карталарга, банктык карталарга өтүп кетти. Ошондуктан пайыз пенсионерлердин Кыргыз почтасы тейлеген пайызы өтө төмөндөдү деп айтсак болот. Кийинки учурда бардыгыбыз эле накталай эмес төлөмгө көп өтүп кетпедикпи? Алина айым, сиз жогоруда биздин тагыраагы Кыргыз почтасынын бир нече кызматкери ушул Кореянын баш калаасына барып, бекер алар тарабынан каржыланып окуп, анан тажрыйба топтоп келгендигин айттыңыз. Ушул эл аралык тажрыйба боюнча эле кеп улантсак, алар топтоп келген тажрыйбалар почтаны модернизациялоого, Кыргыз почтасын өнүктүрүүгө канчалык салым кошуп атат? Ошол топтоп келген тажрыйбанын негизинде кандайдыр бир сунуш, практикалык негизде өзгөрүүлөрдү кызматкерлер жасаган учурлар болобу? Ооба. Ошо электромобилдер келгенде өзүнүн бир стандарттары бар экен. Автопаркты кандай куруу, ал жерде эмне жайгашыш керек. Ошо Атайын ошондо бар окуп, көрүп, жеринен келишти да. Окуп келишти. Ошо бир жумадан ашык окушту. Почтанын, Япониянын, ошо Жапан почтасынын баягы сорт линиясын көрүштү. Кандай стандартта дүйнөлүк почта уюму дагы ошо ар бир өлкөгө бардыгына бирдей стандарт коет. Почта алмашуунун системасы кандай болуш керек, ошо бизде дагы эми-эмиден өнүгүп баратат. Ал жерде да чоң IPS Local деген өзүнчө система бар. Ал система Нуржан Каныбековна ошол жакты куратору да, производственную часть курирует. Ал жакта дагы ошо өзүнүн стандарттары, требованиялары бар да. Ошолордун баарын ошо Японияда кандай экени, Кореяда кандай экени ошону үйрөнүп келишти. Бул жака келип ошо тажрыйбасы менен биздин башка кызматкерлерге бөлүшүп, кандай болуш керек, кандай ошо почтаны алмаштыруу керек, ошо электромобилдерди туура колдонуу, кандай стандартта азыр автопарктын ошо проектисин чийишип, ошол жерде азыр өзүнчө жумуш тобу түзүлүп, февралда дагы жолугушуу болот деп атпайсыздарбы? Анан буюрса ушул жылдын ичи менен электромобилдер келген турабы? Ушул жылдын аягында же болбосо 2027 жылдын башында буюрса келип калат. Улжан Каныбековна, негизи эле бүгүнкү күндө Кыргыз почтасынын кызматкерлерине мамлекеттик колдоо, деги эле алардын айлык маянасы, түзүлгөн шарттар канчалык зор болууда? Балким көйгөйлөр бар, почта кызматкерлеринин ушул жетишкен ийгилиги менен биргеликте туш болгон кыйынчылык, тоскоолдуктар дагы болушу мүмкүн. Иш болгон жерде эми көйгөй маселе деген да сөзсүз болот. Кыргыз почтасынын кызматкерлеринин айлык маянасы өтө аз болгондугуна байланыштуу бул дагы бизге көйгөй жаратат. 2024 жылы айлык маянаны биз көтөргөнгө аракет кылганбыз, бирок баягы инфляция жүрүп кеткендигине байланыштуу биздин ал көтөргөн айлык маянабыз дагы таттыктуу болбой калды. Биздин айлык маяна аз болгондугу үчүн бизге жаш жумушчулар келбейт. Анткени эң биринчиден азыркы Балким корпоративдик этикетке дал келбеши мүмкүн, бирок телекөрүүчүлөргө кызык болсо керек. Орточо маяна канча сиздерде азыр? Орточо маяна кызматкердин жерлерде бизде эгер мурун деген 3-4 миң алышса, азыркы учурда 9 миң алат. Бул биздин алыскы региондордо, бирок ошол учурда эле Бишкек шаарында дагы ал кездешет. 9 миң сомго бул жашаш өтө кыйын.
Биздин Кыргыз почтасы өкмөттөн каржыланбагандыгына байланыштуу биз айлык маянаны көтөрө албайбыз. Бирок баягы ошол кирешелерибизди көбөйтүш үчүн ачык акционердик коом болгондон тартып биз аракет кылып ушул эл аралык уюмдар менен, эл аралык мекемелер менен, компаниялар менен, ошондой эле жеке ишкерлер менен келишимдерди түзүп, биз кирешебизди эң биринчиден көбөйтүп, чыгашабызды азайтып, анан гана биз кызматкерлердин айлык маанасын көтөрүп бере алабыз да. Түшүнүктүү. Дагы кандай көйгөйлөр бар маянандан тышкары? Ошол бизге жумушчулар, жаш жумушчулар келбегендиги, IT инфраструктурасы, демек кадрлардын жетишсиздиги дагы деле курч болуп атат. Курч, анткени деген айлык маянанын аздыгына келип такалып эле ошо бизге келбейт да жумушчуларчы. Бирок баягы почта деген негизи абдан кызыктуу иш деп ойлойм. Бардык Кыргызстандагы болгон уюмдар менен, мекемелер менен байланышта иштейбиз. Мындай мен деле иштеп атканыма бул жер Кыргыз почтасында 20 жыл болот. 20 жылда ошо кызыктуу болгон үчүн күн сайын ар бир нерсени эле жасай бербегендиктен кызыгып ошо иштеп калдым деп айтсак болот. Азыркы эми жаштарга эң кызыктуусу бул айлык маяна да. Айлык маяна көп болсо бизге жаштар келмек да. Анан IT инфраструктураны оңдошубуз керек. Ошо биздин кол менен гана почта жөнөтмөсүн жеткирип бергенден кийин биз ошо иш кагаздарында документтерибизде почта жөнөтмөсүн жеткирилип берди деп кагаз жүзүндө гана болуп калбай, бул бизде системада болуш керек. Системада иштегенде кичине биздин жаш өткөн адамдарга кичине иштеш кыйын, бирок биздин кызматкерлер ал ишти алып барып жатышат деп айтам. Биздин кызматкерлерге таазим этем, анткени ошо кыйында ысыкта ысыктай, суукта сууктай ошо почта жөнөтмөлөрүн жарандарга жеткирип беребиз деп иштеп атышат. Барып ошо почта жөнөтмөсүн жеткирип келгенден кайра ошо биздин системага аны киргизет. Кол менен гана иштебей, ошо система менен да иштеп атышат. Сиз жакынкы жылдарда, балким жакынкы бир 10 жылда алалычы, Кыргыз почтасынын келечегин кандай көрүп атасыз? Балким дагы кошумча жарандар үчүн кызматтар пайда болушу мүмкүн. Кошумча кызматтарды азыр айтыш кыйын. Баягы эле традициялдык эмес почта жөнөтмөсүнөн тышкары биздин ошо төлөмдөрдү кабыл алуу бул эме болуп атат. Анан накталай эмес төлөмдөрдү биз почта жөнөтмөсүнүн адамдар бизге жарандар тапшырып атканда ошону өнүктүрүшүбүз керек. Же үйдө олтуруп эле почта жөнөтмөсүн жөнөтө турчу жакты үйдөн биз мобилдик тиркеме иштеп чыгып, үйдөн эле жазып койсо, биз курьерди жиберип алып кетип почта жөнөтмөсүн жеткирип берген кызматты көрсөтүшүбүз керек. Ошо алдыда койгон ошо инфраструктураны көбөйтүш керек. Убагында почта кызматтын убагында жеткирип берип бардыгын толук камдуу аткарышыбыз керек. Сиздерге рахмат. Анда биз ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мындан ары талбаңыздар. Себеби дегенде сиз айтып атасыз, Улжан Каныбековна маянанын аздыгына карабай 20 жылдан ашык убакыттан бери иштөө, бул өз жумушуна берилгендик, өз ишинин фанаты болуу деп ойлойм. Себеби дегенде көп учурда жумушуңду сүйсөң, айлык маяна дагы роль ойнобойт. Эми көп мекемелерде ушундай да. Чын 20-25 жыл иштегендер кеминде бул. Сиздерге рахмат. Бар болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, эске салалы, биз Кыргыз почтасынын бүгүнкү ишмердүүлүгү, эл аралык байланыштары, келечек пландары тууралуу маек курдук. Студияда кызматта Расул Багышбаев болдум. Кайрадан жолукканча саламатта туруңуздар.